Интернетке ден соолугун начарлаган жаранга унаанын багажында алгачкы жардам көрсөтүлүп жаткан видео тарады. Видео Бишкектин көчөлөрүнүн биринде тартылган. Анда ыктыярчылар оор абалдагы бейтапты унаанын багажына жеткирип ооруканага алып бара жатканын, ошол эле учурда ага жасалма дем алдыруу ыкмасы колдонулганын көрүүгө болот. Видеонун автору бейтапты 3 сааттан бери ооруканага ташып жүргөнүн, улуттук онкология борборуна алып барышканда ал жактагылар кабыл албай койгонун айтат. Бишкектеги обсервациялардын биринде медайым катары иштеп жаткан студент Адинай Мырзабекова каза болгондон кийин эрдик медал менен сыйланды. Бул тууралуу бүгүн 15-июлда президенттик аппараттын маалымат кызматына кабарлашты. Президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын студенти Мырзабекова Адинай Самирбековна өз жанын аябай жасаган ыктыярдуу эмгеги жана коронавирустук инфекцияга каршы күрөшүүгө кошкон салымы үчүн эрдик медал менен сыйланды, деп айтылат маалыматта. Саламаттыкты сактоо министрлиги Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын 5-курстун студенти 13-июль күнү каза болгонун маалымдаган. Ошондой эле мекемеден маркумдун өлүмүнүн себеби эки тараптуу пневмония болгон деген алдын ала маалымат беришкен. Президент Сооронбай Жээнбеков ыктыярчы медайым Адинай Мырзабекованын мезгилсиз дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу анын үй-бүлөсүнө жана жакындарына көңүл айткан. Бүгүн 15-июлда анын сөөгү Ысык Ата районундагы айылда жерге берилди. Маалымат булагы Супер KG Official.